Буга чейин биздин иликтөөчү журналисттерибиз Кара Суу районуна караштуу Шарк жана Нариман айыл өкмөтүндөгү мыйзамсыз сатылып кеткен жер тилкелери боюнча иликтөө жүргүзүшкөн эле. Анда Шарк айыл өкмөтүндө 3 жыл ичинде 30 гектар жер мыйзамсыз сатылып кеткени сөз болгон. Ömge bollarımga tegishli yerlarni mashnaqa qilishib, yerlarni sotishib yuborishdi. Men adashmagan odam yo'q. Men oppog'man falan chiqib qara deyman. Hukumatdan bor, biz bor to'g'ri. Mana men точно bilmem, biroq yerda har bir kontrol men berganmiz. Biz mamlakat tanimaymiz. Qaçib ketmaysizmi? Qayerga qochaman? Oşam mizamın tanıştıqmız? Mana mizam turibman. Bizga hapishanega kelmay qaydan oldingiz buni? Chara ko'ra turgan ata. Bu mizamni hozir sizlarga men jo'natdim. Yo'q, o'zi o'shadan oldim. Ал эми экинчи иликтөөдө Нариман айыл өкмөтүнүн тургундары 60 сотуктан 40 сотукка чейин жерлери айыл өкмөтү тарабынан мыйзамсыз сатылып кеткени боюнча айтылган. Бирок 2008-жылы анын жер үлүшүн айыл өкмөт тартып алып, 2013-жылы 9 адамга там салуу үчүн чек кылып бөлүп берет. Бирок эң кызыгы Шахабиддин Ташматовдун колунда ошол 64 сотук жерге тиешелүү документтер бар экенин, андан сырткары азыркы күнгө чейин ушул аталган өзүнүн жер үлүшүнө салык жана социалдык фондко төлөмдөрдү төлөп келүүдө. Биз бул иликтөөдөн кийин абалды билүү үчүн Шарк айыл өкмөтүнө бардык. Анда жергиликтүү бийлик мыйзамсыз жер сатууга тиешеси барлардын тергөө иштери жүрүп жатканын айтып, алар тарабынан төмөндөгүдөй иштер аткарылып жатканын кошумчалады. Ошо жерлерде biz башталган мезгилде эле biz каттар менен көп жерлерге кайрылганбыз. Жогорку органдарга. Элчилик экен, журтчулук экен, бул түнөлгө барып ошондой нерселерди жасап илдерге көпүрүн түшүндүрдүк. Көп жерлерди буздук. Az gene жер калган, ошо боюнча биз азыр ушу курулуп койгон үйлөрдүн мыйзамдаштырыш үчүн документтарны жерлерди такта бергиле дегенде биз такта бердик азыр. Биз аталган айыл өкмөттөгү мыйзамсыз жер тилке катары пайдаланууга берилип кеткен даректерге барып көрдүк. Анда жаңы курулган пайдубалдар бузулуптур. Ал эми үстү жабылган үйлөр соттун чечими чыкканда гана сүрдүрүлүшү күтүлүүдө. Бул жерде 60 сотукта жер чыгат. 2 фундамент курулуп, анан шагалдар бул жерлерге төгүлгөн экен. Ошолордун баарын сүрдүрүп бул жерге жолду жаап койгонбуз да. Эмнеге жолду жаап койдуңуздар? Эми биз эскертүү берип кетсек деле, адеп кирип, шагал төгүп, ишин баштап аткандыктан биз атай алып келип дагы бул жерди тосуп жаап койдук жолдучу. Ошентип. Ал эски фундаменттардан эмне кыласыздар? Эми аны соттун чечими менен чыгарса керек, мен билбейм анысын кандай кылат. Мыйзамсыз сатылып кеткен жерлер боюнча жакында эле өлкө башчынын 512-токтому чыкты. Анда мыйзамсыз курулган үйлөрдү документтештирүү айтылган. Анын негизинде жергиликтүү бийлик мыйзамсыз сатылган жерлер тууралуу маалыматтарды топтоп жогорку бийликке жөнөткөн. Андыктан талашка түшкөн жерлердин тагдыры эмне болот? Жергиликтүү бийлик так айта алган жок. Азыр атайын форма келген. Ушул мыйзамсыз курулуштар боюнча формалар ар бир райондо толтурулуп, ар бир айыл өкмөттөр боюнча даярдалып, контурлары менен ошол жерде канча үй бүлө бар, канча фундамент куюлган, канча турак үй курулду, бардык маалыматтар даярдалып Бишкекке жөнөтүлдү. Азыр биздин ош область боюнча 1509 гектар сугат жер болуптур да. Эми ушул сугат жерди 512 менен трансформация кылынсын десе, анда документтерди даярдап келишет, бизден корутунду эле берилет ушул жер боюнча. Анан эми жогору жакта кандай чечилет, ал бизге белгисиз. Анан эми Нариман, Шарктын жерлери деле ушуга кирип кетти да. Баардыгы ушунун ичинде турат. Кыргызстанда көпчүлүк жарандар категориясы калктуу конуш деп көрсөтүлбөгөн жерлерге турак жай куруп алгандан улам көйгөйлөр жаралып келет. Мындан улам президент облустагы өкүлчүлүктөргө быйыл апрель айына чейин калктуу конушка өткөрүүгө сунушталган жерлерди трансформациялоону тапшырган. Айжамал Түгөлбай кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.